Абдулла ибн Мас'уд білесіздер, Иракта тұрған, ошол үчүн Ханафи алымдар өтө көп чыккан. Фиq боюнча алдына ат салдырбаган Абдулла ибн Мас'уд деген сахаба болгон, білесіздер. Бул пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын учурунда негизи эле кызматтарды алган эмес, жалаң илим жоопкерчилигин гана мойнуна алган. Ошон үчүн илим адамдары илим менен гана айлектенген жакшыраак экен. Мисалы мен саясатка мага эмне бар? Сабагымды беришим керек, кадрларды өстүрүш керек. Арзубаган акчага, мансапка, байлыкка сатылбаган кадимки Касым Тыныстар, Ишенал Арабаев, Жусуп Абдырахман, Исак Разаков, ошогон аталарыбыздай болгон жаш мындай муундар бар экен да, ошолорду өстүрүп чыгарыш керек экен. Себеби ошолорду ким чыгарган? Кадимки 20 сомдогу Тоголок молда атабыз, кадимки Кочкордо жүргөн Молдо Кылыч атабыз, кадимки Нурмолда аталарыбыз Алабадан чыккан. Ошогондор эле чыгарыптыр. Алар анткени ал молдокелерде калган илим, билим, дүйнөлүк илимди жана диний илимди журулуштуруп алган аалымдар болгон булар. Анан сайыздын саясаты билесиздер, буларды акын, ырчы, чорчу кылып эле таанып койгон, болду. Диний аалым экенин тааныткан эмес. Мисалы Тоголок молда атабыздын баягы суудан өтүп баратып туруп, Санжыра китеби агып кетип ыйлайт го. Өмүр бою топтогон мээнетим бар агып кетти. Болбосо жалпы кыргыз элинин тарыхын, санжырасын жаздым эле деп ыйлаганы бар. Мына ошондуктан ушундай мээнеттерди жасап, тарыхты да, санжыраны да, жер сууну да мыкты билген инсандар болгон. Бирөө кайра айтат. Эмне деп айтат? Менин балам суроо бергенде токтоп каласы эле дейт. Бир айтат болбойт, эки айтат болбойт, үч айтат болбойт. Жакшы экен. Балаңыз мыкты суроо берген билет турбайбы? Жакшы экен. Эми ушуну окутуш керек дагы, өстүрүш керек десек деле болбойт. Анан кебетеси көрүнүп турат, 5-6 класстын балдары сабак алат да Курандан. Суроо бердим. Ош базары каякта дедим. Суроо берейин. Көрүнүп турат да кебетесинен. Мында кыдыра берип байкап калат экенсиң да. Эл журт аралаша берип. Молдону молдо алган эл деген сөз бар, сону. Анан балаңыздан сурайынчы анда, Ош базары каякта десем, билбейм дейт. Эмне ал Ош базар? Манакей. Демек Бишкектин эң биринчи ачылган базарлардын бири Ош базары. Ош базарды билбесе, демек элдин акыбалын билбейт деген сөз. Эл жөнүндө ойлонбойт деген сөз. Ошон үчүн балдарды кыдыртышыбыз керек экен кээде. Жумшаш керек экен. Балам тетигин алып келе кал. Балам муну алып келе кал. Мен антип баланы жумшап отуруп үйрөтпөсөк, маңгурт болуп калышы батыл экен. Муну сотка деген неме чыкты азынан. Туура эмес колдонсо, баягы келет го, төөнүн терисин тескеринен чачты кырып туруп жабыштырганда. Желмаян. Эртештиктин окуясында укмуш келет го, өзүнүн энесинин өзү аты боюнча окуялар толтура бул боюнча адабий китептерден бир аз көркөмдөлүп кеткен, бирок тарыхый далилдер бар бул боюнча. Ошондуктан соткаларды абайлап, контролдоп, көзөмөлдөп балдарыбызды карабасак, балдарыбызды маңгурт кылып алабыз. Ошондон Кудай сактасын. Сүйлөшөлү, көбүрөөк баарлашалы. Антпесек булар аманат. Эртең чоңоюп чоң киши болгондон атайым жөн эле отурбайсызбы деп коет. Сиз акылыңыз жетпейт атага. Жөн эле отура бериңиз, теспеңизди чалып деп, зиртилдеп коет, болду, бүттүңүз. Эчтеке дей албай каласыз. Тескеринче ыйман, адеп ушуну кошо үйрөтсөк, эртең окуй деп биз менен эсептешет экен балдарыбыз. Ата эмне кылайын, кандай кылайын, ден соолугуңуз жакшыбы ата деп чалып турат экен. Же болбосо сиз ыйман, адеп менен үйрөтпөсөк, сиз чалып турасыз экенсиз. Балам барсыңбы деп бир эки тамашалайсыз. Кебетең унтайын деп коюнбу, көрүп коеюн дедим эле деп видео менен бир чаласыз. Бошобой атам ата дейт, болду, ошо менен бүттү. Чала албай каласыз. Ошондон улам адеп ахлакты үйрөтпөсө кыйын экен. Мына ушундай Абдулла ибн Мас'уд радияллаху анху эмне дептир? Ал-катлу фи сабилиллах юкаффиру зунуба куллаха илля ал-аманата. Алла жолунда согушуу, мекенди коргоп, динди коргоп согушуу. Бул күнөөлөрдүн бардыгын жуй. Бир гана аманатка кыянат кылган болсоңуз, эч качан аны да жуй албайт дептир да. Демек бирөөдөн бир аманат ишти алдыкпы, аманат сөздү алдыкпы, аманат буюм алдыкпы, аманат акча алдыкпы, эмне аманаттын түрү көп. Ошого эч качан кыянат кылбашыбыз керек экен. Жанагы эле кайра эле кыздарыңыздарды берип атканда дагы кимге берип атасыз? Тактап, билип, мүнөзүн, анын адамгерчилигин, эркектей болгон сыпаты барбы, жокпу, ошолорду бир карап коюш керек экен. Ал жагын карап койбосо, эртең кыздарыбыз кор болуп калышы мүмкүн. Азирет Умар радияллаху айтып атпайбы?
La yu'jibukum tantanatuhu. Арыға оқшап мына ызылдайды ғой, зыз деп мына тоқтабай сөйлеп же. Ушунчалык бұлбұлдай сайрап, ызылдап сөйлеген сөзі сілерді таңғалдырбайлы қойсын. Еркек деп аманатқа қиянат қылбаса, адамдардың кемшілігін жаап жашырып қойса, білмексен болып. Ушақпен айлектенбейді деген сөз. Фахуар роджул, мына еркекте ушуну айта алсаң. Ким? Азирет Умар розиян айтқан. Ошонда еркек болған балдар үйленіш керек екен. Ошонда еркек болған еркектерді қыздарыбыз қор қылбай көкөлөтүп алыш керек екен. Болды, ушул менің күйөөм, ушунун батасын алам. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадисте айткандай, кайсы бир аял күйөөсүнүн ыраазылыгын тапса, 5 мал намазын каза кылбай окуса, бүттү, Кудайдын буйругу менен сөзсүз түрдө бейишке чыгат. Бүттү. Күйөөсүнүн ыраазылыгын тапса, 5 мал намазын так окуса, бүттү. Кудай буйруса бейиш гарантия экен да. Алланын райымы менен. А биз өзүнө жараша кылып кой деп атпайбызбы кээде кыздарыбызга? Өтө коркунучтуу, ал бат эле келип калат кайра эле. 2-3 баласы менен илиштип келип алса эмне кыласыз үйүңүзгө? Кайсы бир кыз айткандай, улам эле күйөө баласынын кемчилигин айта берет экен да, атасы менен апасычы. Митсең боло күйөөңдү, тигитсең боло дей бериптир да улам эле. Бирок факты менен. Анан бир күн анан кызы отуруп айтыптыр. Көп эле жамандай бербесеңерчи күйөө балаңарды. Ошентип жамандай бересиңер, жамандай берип бир күн анан жаман көрүп калам. Анан ажырашып 5-6 бала менен келип алам үйүңөргө. Үйүңөргө келип алам, анан отурасыңар десең, кой, болду. Мындай сүйлөбөйбүз. Сенин күйөөң жөнүндө сүйлөбөйбүз деп кутулуптур. Бирок кыз азамат экен. Ошентип тас чечип коюптур. Болду, болору болду. Боёсу калды, ушу менен жашайын бүттү дептир. Молодец. Тийди ушу менен жашайт болду. Биздики жакшы, айкөл биздин кыргыз элинин пейили жакшы эле, шүгүр эле. Андай эле казанга куру жүрбөйт бизгилер. Болушу мүмкүн ба, кызыл камчылар болуп калат экен кээде ара чородо. Колунан эчтеке келбейт, бирок аялына зиртилдеп сабаган гана келет, башка колунан эчтеке келбеши мүмкүн. Жана айттык, алдап жүрөт. Алдап алмаштырып, машина алмаштыргандар бар экен. Этияттаңыздар, ошон үчүн кояй дегени барбы деген сөз бар. Вали деп коет шариатта. Кыздын артынан сурак өкүлчүлүгү болуш керек. Атасы болот. Атасы болбосо башка бир туугандары болот. Ал бир туугандары болсо аким болот деген. Ошол райондун же областтын соту болот деген. Көзөмөлүн алат экен өзү. Сен кимсиң деп сурайт. Дептерге каттайын. Сенсиңби? Мына баланчанын кызы, баланча жылы, баланча суло. Тамак ашың, кийим кечесин камсыздайсың. Бир бөлмөгө өзү каалаган учурда ачып, каалаган учурда жаап кете турган бир үй болсун дейт экен, бөлмө. Квартира болобу, же менчик үй болобу, айырмасы жок. Ошол жерде ээн эркин жашаш керек экен. Кыз бала. Иншалла жакшы болот, анан эң жакшы аял, калын арзан аял болгон деп туруп, мынтип шашкалактап калат, ошонун артында эле бир бала бар. Бала сонун бала мындай дей берсечи шаштырып. Сураш керек, бергел, алып кел, көрөлү деп. Көрсөтүш керек. Анткени баарыбызда кыз бар, баарыбызда келин бар дегендей.